Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өткөн сабактарда биз шым бычканды үйрөнгөнбүз. Ал эми бүгүн ал шымды тиккенди үйрөнөбүз. Биздин шым айымдар, аялдар үчүн бычылган. Бул шымды биз чоюлчак кездемеден бычканбыз. Башкача айтканда лапша деп коет. Бул шым бир размерге адашып бычып алган болсоңуздар, эч кандай коркунучу жок, себептен бул чоюлат. 2-3 размер кичинекей же болбосо чоң болуп сас келе берет. Шым алдыңкы бөлүктөн, ошондой эле арткы бөлүктөн түзүлгөн. Бул шым түзүлүшү боюнча асты кеңейип кеткен. Ал эми бели чоймого чогултабыз белин. Биринчиден биз жанындагы тигишин жүргүзүп алабыз. Ошондой эле кадам тыштай турган кесилишинен тигиш жүргүзүп алабыз. Алдыңкы бөлүгү менен арткы бөлүгүнү бири-бири менен кошуп тигебиз. Бул кездеме бизде сырты менен ичи бирдей окшош болгондуктан биз мел менен ич жагынан белги коюп алабыз. Андыктан адаштырып, сырты менен ичини адаштырып албаш үчүн өзүңөргө ыңгайлуу жерде белги коюп алгыла. Алдыңкы бөлүктөрүндө дагы белги коюп, белгилеп алабыз ич жагын. Бул жактан бизде жанынан кесилиш, кадам тыштай турган кесилиш, отура турган кесилиш, ошондой эле бели, астыңкы кесилиши. Биз алдыңкы бөлүк менен арткы бөлүктү жанынан, ошондой эле орто кадам тыштай турган кесилишинен тигиш жүргүзүп тигип алабыз. Тигерден алдын бириктирип алабыз. Бириктирип алганыбыздан кийин эми машинкада тигиш жүргүзөбүз. Шымды бычканыбызда 1 сантиметр боштук калтырганбыз тигишке. Жанына тигип алдык. Эми кадам таштай турган кесилишинен дагы бири-бирине бириктирип, алдыңкы менен арткы бөлүгүнү тигебиз. Мына алдыңкы бөлүгү менен арткы бөлүгүнү бир бутун чогултуп алдык. Ошентип эле бул сол буту, ошентип эле оң бутун бөлүктөрүн дагы ушинтип чогултуп алабыз. Оң бутун да бөлүктөрүнү чогултуп алдык. Эми тигиштерини оверлок менен чекесин бекитебиз. Оверлокту алдыңкы бөлүк тарабынан жүргүзөбүз. Себептен биздин боштуктар үтүктөгөнүздө арткы бөлүккө жатып үтүктөлүнөт. Ошондуктан бет жагы биздин оверлогубуз алдыңкы бөлүк жактан иштелет.
Тигиштерини биз оверлок менен бекитип алдык. Ал эми үтүк менен арткы бөлүгүгө каратып, жаткырып үтүктөп алабыз. Бул тигиши кадам тигиши, ал эми жанындагы тигишин дагы биз арткы бөлүк жакка каратып үтүктөп алабыз. Ушундай эле жол менен экинчи бутунда тигиштерини үтүктөп шымдын бир бутун, экинчи бутун бири-бирине каптап, кесилиштерин бириктирип, тигиштерин туташтырып, андан кийин отурчу кесилишинен тигиш жүргүзөбүз. Бул шымдын эң кандайча айтканда көп стол менен столдо сүрүлөт, ошондой эле чоюлат. Ошондуктан биз бул тигишти эки сыйрадан жүргүзүп алабыз. Эки жолу жүргүзүлгөн тигиш эки эсе бизге бышыктыкты берет. Отурчу жери кесилиши отурганда эң көп күч келген тигиш ушул болот. Ошондуктан биз эки жолунан тигиш жүргүзөбүз. Бышыктап алабыз эки жолу тигиш жолу менен. Тигип алдык. Эми оверлок менен бекитип, ошондой эле биротоло астын белин дагы оверлоктон чекесин бекитип алабыз. Оверлок менен жүргүзүп алабыз. Шымдын бага элегин дагы оверлок менен жүргүзүп алабыз. Шымдын бир бутун ударып алабыз. Мына биздин шымыбыз эки буту бириктилди. Белине чоймо коюп иштеп чыгабыз. Ал эми бага элегин оверлок жүргүзүп, андан кийин шым узун болсо 1 сантиметр, 2 сантиметр бүксөңөр болот. Кыска шым болгон, эсли өзүңөрдүн узундугуңар менен туура эле болгон болсо, анда эмесе астын 1 сантиметрге эле бөгүп тигиш жүргүзүп коебуз. Чоймонун кеңдигини өлчөйбүз, канча сантиметр дагы. Бизде чоймо 3 сантиметр кеңдиги, ошондуктан шымдын белинде да 3 сантиметрден бир аз 3,5 сантиметр коюп, чоймо кеңири жүрө турган болуп, 3,5 сантиметр бүгөбүз. Андан кийин чекесинен тигиш жүргүзүп, айландасына жаап жыгабыз. Ошондой эле чоймону андан кийин астына киргизген үчүн бир аз аз-маз орун калтырып коебуз. Чоймонун узундугун биз белибизди өлчөп туруп, бир аз катуу тартпай турган, өтө кыспай турган белгилеп узундугуну 1 сантиметр тигишке калтырабыз. Андан кийин кесип
Калганын алып коебуз. Ушул биздин размерибиз болот. Белин чоймонун кеңдигинен бир аз 0,5 сантиметр чоң бүгүп алабыз. Айлантасына тигиш жүргүзүп чыгабыз. Чоймону өткөргөнү биз аз-маз бош ачык жер калтырдык, 2-3 сантиметр. Ушул жеринен биз чоймону ичине өткөрүп алабыз. Өткөргөндөн алдын баары инелерди чогултуп алабыз. Канча ине колдонгон болсок, ошончо инени кайра ордуна чогултуп алышыбыз керек. Чоймону төнөгүчтү кадап, андан кийин ошол бош калтырган боштуктун арасынан төнөгүч менен, жардамы менен чоймону ичинен өткөрүп алабыз. Чоймону кошуп деле, оверлок менен кошуп тигип алса деле болот. Бирок бул жолу чоймону бөлөк өзүнчө өткөрүп алган жолу бул эгерде белиңерге чоң келип калса, чоймону чыгарып туруп, тартып чекесинден бир аз өлчөмүнө кичертип койсо болот. Бул ыкмада чоймону узун кесип белгилеп алган болсоңор, кайрадан чыгарып, кесип, өзүнүн размери менен кайра ордуна келтире алса болот. Чоймо буралып калышы мүмкүн. Акырын шашпай оңдоп алабыз. Буралып калган болсо, бир тарабыны ийне менен бышыктап турабыз, ал эми экинчи тарабыны акырындык менен оңдоп алабыз буруп. Чоймону өткөрүп алдык. Эми чекелерин машинкада тигиш менен бышыктап тигип алабыз. Чоймону уладык. Ал эми боштук калтырган боштугубузду кайрадан эле бекитип, тигиш менен бекитип салабыз. Чоймону кошо тигип албайбыз, ошондуктан бир аз артка түртүп турабыз. Белибизди иштеп бүттүк. Даяр болду белибиз чоймо менен. Ал эми бага элегин бүгүп, тигиш жүргүзүп алабыз айлантасына. Акыркы кадамыбыз, биз астыны бүктүк. Эми үтүк менен жакшынакай кылып үтүктөп, астыны, белин. Андан кийин биздин шымыбыз даяр болот. Биздин шымыбыз даяр. Бул шымды тигиш оңой.
эми башталгыч тигүүчүлөр деле ушунду өзүнө тигип ала алышат. Бели жөнөкөй чоймого, ал эми астыны бүккөнбүз. 3 тигиш бар, жанынан тигиш, кадам тыштай турган тигиш, ошондой эле отура турган тигиш. Эч кандай кыйынчылык болбойт. Өзүңүздөргө ушундай шымдан тигип алыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү сабагыбызда шым тиккенди үйрөндүк. Эмки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.